Жердің аянты 70 сотық болған ушул үй сатылат туғандар. 8,5 гектар болған айдоо жери дагы бар экен. Экинчи үй короосунда мал сарайы да бар туғандар. Видеоны аягына чейин көрүңүздөр жана бул видеону жоготуп албайын десеңиздер лайктан басып сактап алыңыздар. Эсинин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткан болсоңуздар описанияда эсинин номери жазылып турат туғандар. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Чүй областы Учкун айылында жайгашкан. Ал жака келүү үчүн сиздер туугандар Пучка көчө менен аэропортко карай келесиздер. Манас айылга жетесиздер. Манас айылдан өткөндөн кийин эле оң тарапта туугандар могу жерде Учкун деген жазууну көрө аласыздар. Ошол жерден оң тарапка карай кирсеңиздер, мына Учкун айылы жайгашкан туугандар. Дальше өтүп кетсеңиздер аэропортко барасыздар туугандар. Анан айта кетчү нерсе, бул Учкун айылы быйылкы жылга шаарга карайт деген уже пландар бар экен. Анан бул чоң көчөдөн шаарды карай жүргөн толтура попутный машиналар, маршруткалар дагы бар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү Дарек Учкун айылы Береговая көчөсү 46-дарек болуп калат. Эң эле түндүк чыгарма бул жерден башталат. Бул жакта бир дарбаза, экинчи үйгө экинчи дарбаза. Бул үчүнчү дарбазадан туугандар чөп малды алып кирип, мал сарайга дагы түз ал жактан кирсеңиздер болот. Жалпысынан жеринин аянты 70 соток туугандар, электр энергиясы бар жана 3 фазалуу суу бар, скважина мынакей. Отопление, көмүр жана электр энергиясы менен үйдү жылытат экен. Мына бул эң эле түштүк чек арасы. Жана ошондой эле 8,5 гектар айдоо жери да бар туугандар, ал өзүнчө бааланат. Шашылгандар үчүн эсин номерин бир айта кетейин: 0733 03 59. 0733 03 59. Видеонун жүрүшүндө азыр дагы баасын айткандан кийин айтабыз туугандар эсин номерине. Жалпысынан жердин аянты 70 соток туугандар. Андан сырткары көчө тарабынан мынакей бир 10 сотоктай мондай вишня жана ошо бак кылып колдонгонго жери да бар экен. Бул жака курулуш кылбайсыздар, ушундай бак эме алсаңыздар болот. Анан мына участок ушул жерден башталат. Дарбазасы киргенде машина койгонго кенен жайы туугандар. Бул жакта чоң навеси баардыгын ылдый турган мондай стежка болгон. Бул жагы бурус жатка. Анан 189 квадрат метр болгон бул жерде чоң үй. Үй бийик дагы экен, азыр ички тарабында көргөзсөм. Стенасы жарма кирпич, жарма бышпаган кирпич. Ар жактагы үйүбүз болсо туугандар 84 квадрат метр. Азыр анда видеонун жүрүшүндө көргөзсөм, бул жакта зеленый зона, гүлдөр, бир жер жемишек эстерби. Үй, бул жакта бир 60 чоң малды өзүнө батыра алган мал сарайы да бар. Андан сырткары дагы кошокана, баня, ушул сыяктуу кошумча курулуштар туугандар. Окей. Бул 189 квадрат метр болгон үйүбүздүн негизги эшиги. Бул үйдүн кире бериши коридор, оң тарапта душ, ваннасы, жатканасы. Түз кирсек, бул жакта тамактануучу бөлмө, кухнясы. Жеден экен бул жакта эле туугандар. Кухня раковинадан суу чыгарылган. Отопление көмүр жана электр энергиясы, 3 фазалуу электр энергиясы бар туугандар. Так. Түз киребиз. Садик бар, мечиттер бар. Мектепке Манас айылына башка азыркы учурда туугандар. Окей, бөлмөлөр. Коридор. Бир спальный бөлмө. 2 спальный бөлмө. Отоплениянын батареялары. Бул жакта чоң зал. Окей. Батыш тараптан чоң терезе, отоплениянын чугунный батареялары. Бул жакта дагы бир чоң спальный бөлмө. Бөлмөлөр негизинен чоң бөлмөлөр экен туугандар. Андан ары мынакей чоң навес туугандар. Ылдый тарабына андай столдорду тизип отурасыздарбы? Ар жака да кирип чыкканга калиткасы, скважина, курулуштар. Бул жакта бир летний кухня бар экен туугандар. Азыркы учурда склад катары колдонулат экен. Мынакей. Андан кийин бул жагында мондай склад. Ылдый тарабында погреб дагы бар. Так, ылдый тарапта стяж койгон, бул жагында очоканасы. Банясы. Так, бираз объект чоң. Батыраак маалымат берүүгө аракет кылам туугандар. Бул жакта мал сарай башталат мынакей. Сүт саган аппараттар менен окшойт. Так, мынакей бул жакта бир
кенен 50-60 чоң малды кармасаңыздар болуп жатат туугандар. Бул жакта дагы мал сарай бар. Буларды келгенде өзүңүздөр да келип карап көрөсүздөр туугандар, мынакей. Мал сарайдын көрүнүшү. Андан ары бери карай жүрсөк, мына бар бул жагында жаз жайларында мал кармаган жайы. Навестер. Азыр аркы үйдү сизерге көргөзө элекмин туугандар. Ал үйдү да көргөзөм. Түштүк чегара могу сетка менен көрүп турасыздарбы? Бул жагы бул сеткага чейин. Бул участоктун эң эле мына чыгыш чегарасы. Бул тараптан деле малды киргизип чыгарсаңыз да болот. Мондай аккан дарыя дейбизби, арык дейбизби, ушундай чоң арык дагы бар экен бул жагында туугандар. Малды корон сарай келин ушунча жайып койсоңуздар болот. Жолса кошуналар сыяктуу аягына чейин мал сарай салбастар туугандар бул тарапка чейин. Документ боюнча айтып аптырмын, туугандар. Техпаспорт бар экен, домой книжка бар. Бул учкун айыл туугандар, мурдакы Союз учурундагы айыл. Негизинен кызыл китеп деле жасатсаңыздар болот. Же болбосо домой книжка менен деле купли продажа жүрө берет экен туугандар. Андан ары эми силерге экинчи үйдү көргөзөйүн. Жана айткандай туугандар, ал жакта өзүнүн деле дарбазасы бар. Ал жакка кирсеңиздер болот. Бул жактан да өтсөңүздөр болот экен. Окей. Бул жагы навес. Негизги киреше дарбазасы, бул жактан өзүнчө очоканасы, бул растяжка, зеленый зонасы и могу дарбазадан туугандар мал киргизсеңиздер болот. Чоң автоунаа койсоңуздар деле болот. Бул тарапта 84 квадрат метр болгон үйдүн ичин тарабын көргөзөйүн. Бул жакта кухнясы, склады бар экен. Бул жакта үйдүн ички тарабы мынакей. Прихожка, бул жакта чоң зал. Түштүк тараптан терезеси. Спальня бөлмөсү. Ушундай туугандар. Анан туугандар бул дарбазадан кирсек, мындай кенен бош жери, мал сарайга карап кете аласыздар. Жем, чөп, мал ташып келсеңиздер бир жактан, кенен ушул жак менен кирип, жакта жемканалары, мал сарайлары, чөп баскан жерлери бар. Ушул жака жүктөп кетерсиздер туугандар. Бул тарабыда кенен жолдору. Так. Бас болсо туугандар бул объекттин ушул үйдүн $200,000 сурап атыптыр. 70 соток жер. Жалпы ушул эки үй мал сарайлары менен. Дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери 0700 33 03 59 0700 33 03 59. Лайктанбасыңыздар. Ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүңүздөр. Анан айдоо жер туугандар 8,5 гектар, ал өзүнчө бааланат экен. Лайктанбасыңыздар. Издеген кишилер менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.